интернет бул кезде аябай көп колдонуп келет. Көбүнесе эле зыян жактарын алат деп ойлойм. Бирок пайда жактарын да алса болот. Зыян жагын айта кетсем, бул жарыктыкты аябай көп колдонбош керек жана 2 сааттан көп колдонгонго болбойт. Көздүн көрүүсүнө зыян келтириши мүмкүн. Ал эми маалыматтарды атайын географиялык болобу, информатикалык болобу, ар кандай маалыматтарды алса болот. Биздин мектепте дагы атайын интернет коюлган. Ал жерде эжекелердин кароосунда турат. Дайыма пайдалуу нерселерди гана көрсөтүп, ал жерден сабактарды үйрөтүүгө жардам берет. Мисалы, сиз азыр өзүңүз интернет колдоносузбу? Жок. Эжелер кароосунда да отпойсуңарбы? Эжелер эгер карабай койсо, силер башка жакка кетип каласыңарбы? Башка нерсени көрөсүңөрбү? Жок, дайыма карап турат. Дайыма жок, жок учурдачы? Атайын информатика кабинети бар, ошол жерде интернет коюлган. Азыркы сенин досторуң, курдаштарың, замандаштарың көбүнчө менин оюмча 99% жаман нерселерди алып атасыңар. Мен өзүмдүн телефонум жок болгондуктан андайларды. Досторуңчу, классташтарың? Алар билбейт. Курбу кыздарыңызда барбы азыр телефон? Ооба. Алар эмнелерди көрүшөт ушул интернеттен? Көбүнчөсү биздин кыздар бийге кызыккандыктан бийлерди, ырларды угушат. Кайсы желелерге кирет ошол сиздин досторуңуз? Instagram, WhatsAppка көбүнчөсү.